Салам достор, біз азыр өзгөчө бір Кыргыздын желегин дүйнөлүк аренада желбиретип жүргөн сыймыктуу мырза жигиттин жанында турабыз. Уранбек Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин бүтүрүүчүсү. Мына бүгүн азыр ректорубуздун колунан өзүнүн бүтүрүү дипломун алып чыкты. Куттуктайбыз, Уран. Рахмат. Дагы бир жолу куттуктап уруксат эт. Ушул диплом аркылуу жана өзүң көптөгөн мээнеттерди кылып, чоң аренада чоң ийгиликтер жаратып жүрөсүң. Ошол ийгиликтердин үзүрүн көргөн кандай сезимдер болуп атат мына диплом алгандан кийин? Бул бардык эле адамдын эмеси, диплом бул эми билим керек бардык жерде. Ошо убагында биз дагы ошо студент болуп Ошко келип окуп, ушинтип диплом алып атканыбызга аябай кубанычтамын. Спортто эле ушу окууну дагы чогуу алып кетип. Эң сонун. Молодец. Ийгилик болсун дагы. Анан ушул спортто ийгилик жаратууда баягы күчтөн сырткары дагы кандай эмгектер керек, жаштарга кандай кеңеш берет элең? Деги эле жашоодо ийгиликке жетүү үчүн кара күчтөн сырткары дагы эмне керек? Ошо окугула деп совет берет элем. Спорт эми убактылуу нерсе. Билим бул өмүр бою кала турган нерсе. Ошо окугула, эмгек кылгыла, мээнет кылгыла, ошо талыкпай эмгек кылып, билим алып, аракет кылса эле максаттарына жетишет буюрса. Алган документ менен дагы өзүңдүн жеке пландарың болуш керек, ошол жөнүндө да бөлүшүп кетсе. Мен кичинемде ушу окуп, ошо бир чоң бир ишке неме кылсам экен деп жүрчү элем. Буюрса Алла Таала насип кылып дипломду дагы алып алдым. Буюрса бул бойдон эле спорту деп эле жүрбөйм. Спортту токтолуп после карьерадан кийин ушу дипломдун аркасынан иштеп, бир чоң Кыргыздын керегине жараган ошо Кыргыз элиме дагы азыр деле ушу Кыргызстандын желегин көтөрүп кызмат кылып жүрөбүз. Буюрса мындан артык дагы ошо бир мамлекеттик иштерде иштеп, ошо кызмат кылгым келет. Ошо Кудай жалгасын. Анан ушул спорт деп калдык. Ошол жакта жасаган мындай ийгиликтерде сага сөзсүз түрдө мындай моралдык, психологиялык жактан, керек болсо материалдык жактан колдоо көрсөткөн кимдер болду? Анан үй бүлө, ата-эне дегендей ошолор сенин ушул тармактагы спорттогу карьераңа кандай карашты, кандай колдоо көрсөттү? Жалгыз өзүңөн эчтеке кыйын, жалгыз аттан чаң чыкпайт дегендей, ата-энем, агаларым, көптөгөн адамдар, рахмат баарына чоң ошо колдогон адамдар көп болду. Көп адамдар жардамдашып. Жана рингте ушундай бир кыйын учурлар болот да, биз бул жакта карап туруп, кээде сага ушунчалык бир көөрман болуп атып, кыйналып кетебиз да. Сенин өзүңдө кандай сезим болот? Мисалы, акыркы бир чечүүчү мүнөттөрдө кандай сезимдериңди бир бөлүшө кетсең? Эми аякта автоунга киргенден кийин чувстволор башкача болот. Кирип атчаңды уже весь Кыргызстан, Кыргыз элим карап турат, көрүп турат. Ошо уят кылбайын, Кыргыз элинин флагын көтөрүп чыгып атасың, дүйнө жүзү көрөт. Эми ал жерде бизде Кыргызстан, Казакстан эмес, Средний Азия эмес, дүйнө жүзү боюнча көрөт да эми биз урушкан организацияда. Ошон үчүн давлениясы аябай катуу болот. Кыргыз эли турат, аркаңда эми ар кандай ойлор болот. Утулуп калсаңчы, уят болуп калсаңчы, биз Кыргыз элин уят кылганга аракет кылабыз. Ошо көп давление менен чыгып, болушунча характер менен либо утуш керек, либо башка ошо аркага жол жок дегендей настрой бай кылып ошондой да. Азамат. Ушундай настрой, ушундай даярдык сенин Кудай буйрса мына диплом алып атасың. Бул тармакта дагы карьераңда дагы бир чоң ийгиликтердин жаралышына буйрса бир түрткү болот деген ойдомун да. Жалпы эле ушул билим берген мугалимдерге, университетке кандай калуу тилектер бар? Рахмат агайларга чоң. Нурсейит агай биякта турат. Агайымна чоң директор өзү чакырып, өзү колдору менен тапшырганына аябай сүйүнүп. Ошо аябай ыраазычылык чоң. Ушу эстеп мен дагы жоктоп менткенине. Рахмат достор. Мынакей Кудай буйрса мына Кыргызстан чакан өлкө болгонубуз менен бирок дүйнөдө өзүнүн салмагын, өзүнүн ролун көрсөткөнгө
татыктуу шарттар, мүмкүнчүлүктөр бар. Мына биздин Урам мырза кандай дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын чыгарса, силерде да ошондой мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн мына биздин Кыргыз-Өзбек эл аралык университети дагы ар тараптан мына ушундай таланттуу жигиттерди колдойт. Кыргызстандын даңкын чыгарып, ак калпагын желбиретип, ушундай башыңда ушул шаң кайып Кыргыздын символу болуп, Кыргыздын баягы эр азаматынын үлгүсү болуп жүрө бер. Рахмат. Рахмат. Азамат. Рахмат. Ийгилик болсун. Сен менен сыйлыктанабыз. Рахмат. Рахмат чоң. Мына Уран, буюрса мына жакындагы эң алдыда тура турган мелдештер жөнүндө да айтып кетсең, кандай даярдыктар болуп атат жана качан болот? Буюрса, мына 1 жыл болду UFC уюмуна киргениме. Буюрса максатым ушу чемпион болуш. Азыр алдыда өтө чоң эме кандай десем мындай даярдыктар турат, кыйынчылыктар турат, мээнет керек, талыкпай эмгек кылып, тренировка кылып, ошо көп максатым ошол азыр ошо UFC уюмунун чемпиону болуш. Ошо буюрса алда чоң ийгиликтер күтүп турат. Ошо кыргыз элине айтып кетерим, ошо колдоп, коштоп, силердин аябай бем күч болот, силердин ар бир жазган комментариңер, ар бир жазган колдооңор ошо спортсменге дем күч берип турат. Достор, мына уктуңуздар, Кудай буйрса баарыбыз бата кылабыз, каалоо тилектерди, мына комментарийлер жазабыз. Урам мырза ошо дүйнөлүк аренада дагы Кыргыздын намысын бекем коргоп, желегин желбиретип, намыска жарайт деген ишенимдебиз. Ак жол сага. Рахмат. Мына ушундай таланттуу мырза жигиттерди университетибизге күтөбүз. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети ар дайым мыкты улан кыздарды колдой берет. Ийгилик болсун. Рахмат чоң.